баарыбыз билебиз, бизде миграция аябай күч алып атат, жумуш орун жок. Жумуш орундарын түзүү үчүн абдан мамлекет тараптан көп иш жасалыш керек. Бул абдан көп каражатты, акча каражатын талап кылат. Бирок мен бир акча каражатын талап кылбаган эле жагыны бир сунуштап жатам да. Буга чейин дагы бул маселени биз көп айтып келген, бирок эч жыйынтык жок. Мына дүйнө жүзү боюнча бизде негизи Кыргызстанда туризмдин потенциалы биз мына кайталап айтып келатабыз, абдан күчтүү. Бирок ошол потенциалдын 10%-ын да биз колдонгон жокпуз. Мына дүйнө жүзүндө бүт туризмдин ВВПсынын 30%-ын түзгөн бул Кытай туристтери. Жана ошол ВВПнын дагы туристтердин санынын дагы 30%-ын Кытай туристтери түзөт. Кытай мамлекети биздин жаныбызда турат. Мынакей Россия, алыс барбай Россия, Казакстан ушул күнгө 15 жылдан бери булар безвизовый, групповой ошо туристик режим менен иштеп келатат да. Ал жерде 30, 50, 40 турист келет дагы. Ошол туристик компания алардын баарынын чыгып кетишине жоопкерчилигин алып, аларды бул жака ошол өлкөлөргө бүт туристчилерге алып барып, кайра узатып коюшат. Бул жерде ошол компаниялардын жоопкерчилиги абдан жогору. Биз эмне үчүн ушунча потенциалды биз колдонбойбуз? Миграция службасы жана ошондой эле улуттук коопсуздук ГКНБ мына суроо бергенде булар ошол бүт эле баарын бул жакта калып калчу жаран катары, чет элдик катары көрүшөт экен да, кылмышкер катары бул жакта калып калат деп. Биз башка жагын да карашыбыз керек да. Биз эгерде жакшы механизмдерди коюп алсак, ошол кирген турист болуп кирген группаны мындай четке кайра чыгып кетүүсүн жакшы камсыз кылсак, биз абдан жакшы көйгөй чечмекпиз да. Бизге канча турист келип берсе, жок дегенде көп эмес бир 5-6 миллион келсин бир жылда. Биздин канча элибиз ошол тармакта иштеп, төлөө тармагында иштеп, жумуш менен камсыз болот. Биздин мамлекетке канча налог түшөт. Ошол жагын карап тиешелүү бул маселе тиешелүү профилдик комитетте каралган. Бирок ошондой болсо деле Мирлан Исакбекович ушул маселени дагы бир ошол профилдик комитетке дагы бир дайындап, көзөмөлгө алуусун айтып, ушул маселени бир көтөрүп чыгып, мына алыс барбай эле Казакстан, Россиянын тажрыйбасын өзүбүзгө өткөрүп иштетип калсак, бизге абдан жакшы жыйынтыгын